конокто Мирбек Иманбеков конокто. Kara göz gülürsün kayındı mürüktün, kara gözünürsün calındı cürüktün, karanın canından alışta geçse de. Ertеңmen турсаң турат, анан кийин кечке чейин турат. Тамакты аяктан ичет деп ойлончу. Эки досум аябай бир эрги менен бир өр жакта мага Султан менен алып барат. Белек алып барайын десем, белек муздап барат. Чалып деп. Сүйлөй албаса да ошондой эмелерди, белгилерди берип, азыр той ырчы болуп кетпедик. Концерт берчү. Ушул сөздү эч бир адам тана албай, бардыгынан ат эне кымбат бул дүйнөдө. Салам сүйүктүү Соло ТВ каналынын жалпы көрүүчүлөрү, сиздер менен жаздын дагы бир жаркыраган күндө амандашып жатканыбызга кубанычтабыз. Ал эми бүгүн бизде дагы бир сонун конок маектерибизден орун алган учуру. Өзгөчө убагында өзүбүз бардыгыбыз таластык кыз, сүйүүнүн керемети, түн чүрөгү аттуу ырларды баарыбыз эле кыңылдап ырдап жүргөнбүз. Дал ушул хит ырлардын аткаруучусу бүгүн бизде конокто Мирбек Иманбеков конокто. Саламатсызбы, кандайсыз? Саламатчылык, жакшы, рахмат. Маанайыңыз кандай? Жаз мезгили, азыр жаз мезгили келип башталды. Жаз мезгили жагабы сизге? Албетте жагат. Жаз мезгили бардык мезгилдердин баары жагат. Баягы кышта жүрсөң жазды сагынасың, жазда жүрсөң жайды сагынасың, жайда жүрсөң күздү, күздө жүрсөң кышты деп. Бардыгын сагынуу менен карайбыз. Жаз мезгили өзгөчө жагат, анткени жаз мезгилинде жаңылануу нерселер көп болот. Ооба, жаңылануу деп калбадыкпы? Байкасак акыркы убакта чыгармачылыкка кайра кириш баштаптырсыз. Негизи эле азыр кандай жаңылыктар даярдап атасыз? Чыгармачылыкка кайрадан баштайм, киришип келатам деп айта берип уже айтпаш керек болуп калды ушунча. Кудай буйрса аракет кылып атабыз деп турабыз. Жакшы ойлор, жакшы пландар бар, буйрса аракет кылып, жаңылар, жакшы клиптер, элге жакындуу колдон келишинче аракет кылабыз. Жакында жаңыр күтсөк болобу негизи эле? Болот жакында. Азыр жаңыр жазылып атат. Эки досум аябай бир эрги менен бир өр жакта мага Султан менен алып барат. Сөзүн жазса Султан жазып, анан аткаруучу өзүм болом. Буюрса клиптерден бери ойлонуп атабыз, адан башка дагы жакшы ырлар бар. Эми анын бардыгын иштеп чыгып, элге тартуулап туруп анан комментарийди окуп отургум келип атат. Демек бир сонун ырды угат окшойбуз. Жакында эле 8 март өттү, аялдардын эл аралык күнү. Анан ушул суроону бергим келип атат. Жубайыңызга, кыздарыңызга кандай белек тартууладыңыз? Деги эле бул 8 март майрамы үй бүлөңүздөрдө кандай майрамдалат? 8 март майрамы эми эл катары эле куттуктоолор менен, албетте белектер менен. Анан эми сиздердин дагы ошо өткөн майрамыңыз менен сизди дагы куттуктайм. 8 март келгенге чейин эле 2-3 күн мурун баштайбыз го, мырзалар 2-3 күн мурун эле куттуктай берип, дагы 2-3 күн өтүп кетсе деле куттуктайбыз. Майрамыңыздар жагат. Март айы бардык эле ошо. Март айы, жаз айы негизи майрамга бай. Анан кийин азыр келинчегим өзүбүз таласта туруп атабыз көбүнчө. Таласта турган себептен азыр келинчегим ошол жакта, таласка мен жете элекмин. Белек алып барайын десем, белек муздап баратат. Эми акча сала берейин деп атам. Азыр ошону ойлонуп жүргөм да, акча сала берсем, акча муздабайт го дейм. Анан эми ошону сала берсем, өзүнө жагымдуу бир белекти алып алып деп ойлойм. Кудай буйрса аркасынан барып сурайбыз да, кандай болду, белегим кандай болду. Негизи эле үй бүлөңүз жөнүндө кеп козгоп калдык. Анан 2 кызыңыз бар, анан балаңыз бар. Анан ошо балдарыңыз жөнүндө айтып берсеңиз. Аккан арыктан соога өтүп коет. Негизи эле сиздин жолуңузду жолдоп чыгармачылыкка кызыгуулары барбы же кандай? Чыгармачылыкка кызыгуулары, чыгармачылык деген нерсени эми баягы аларда андай түшүнүк пока жок. Бирок ырга кызыгуусу бар. Ырдашып, бийлешип, эми бар да, кызым кызыгат. Анан азыр ырга эмес, ал билимге көбүнчө басым жасууда, билим алып атат. Уулум болсо, ал да кызыгат, ал инструменттерге кызыгат, ойногусу келет. Мисалы үйдө бир инструмент болуп калса, ошону кармап ойногусу келет. Сындырганын сындырып жетишип атат.
ойнап жетишет. Анан эми келечекте азыр жаш, бирок баягы кичине акыл эске дагы кире түшкөндө көрөбүз кандай болот. Мүмкүн ырдайм деп калса колдойбуз. Ырдай албайбыз, башка иш кылабыз десе аны да колдойбуз. Мирбек байке мындай көп угуп калам да, атасы эркек баласына караганда көбүнчө кызына жакын болот экен да. Сизде да ушундай нерселер барбы? Мен баарына эле жакынмын, бирок мен негедир эркек балага жакынмын да. Мен уулума жакынмын, анткени дегенде мен кызым төрөлгөндө гастролдо көп жүрүп калдым талаада. Кызымды кантип чоңоюп, мен уулумду эле баягы жакшы көрө албай калдым. Уулум төрөлгөндө уулумдун жанында постоянно болдум. Эч жака чыкпай, кетсем дагы батыраак келип, кичинесинен баштап, баскандан баштап сүйлөгөнгө чейин баардыгы эсимде. Анан негедир ошол экөөбүз жакынбыз да, достордойбуз. Брат деп коем, деп коем, адам ушундай да. Эми кыздарды албетте жакшы көрөбүз. Анан эми кичинекей кызым 1,5 жашта азыр. Ал вообще ширин өзүнчө эргитип атат. Ошол кызым мага жакын, анткени неге дегенде мисалы тамак келип калса, тамакка жетелеп алып келет да. Мен каякта болсом деп издейт. Бас деп келип тамак же деп колунан жетелеп алып келет. Телефон чалып калса тим эле секирип переживать этип өзүнчө чалып атат деп. Сүйлөй албаса да ошондой эмелерди, белгилерди берипчи. Анан эми кыз киши дагы өтө сонун. Уул кызым барына Аллага чексиз шүгүрлөрдү айтам. Анан айтып калбадыңызбы, жубайым Таласта, сиз Бишкекте деп. Бишкекте узак убакытка эле келдиңизби? Жумуштарым бүткөнчө болом, жумуштарымды бүтүрүп, анан жакынкы арада кайра Таласка кетем да. Эми баягы Бишкекке мен келгенде мындай жеке жашоодо жумуштар менен да келип калам, анан кийин көбүнчөсү ушул чыгармачылык менен келип турам. Основной көп убактысы Таласта. Анан Мирбек байке, бул суроону дагы бербей койсом дагы болбойт. Сиздердин үй бүлөңүздөрдө апаңыз өтүп кетти, андан кийин байкеңиз, анан жакын арада эжеңиз дагы өтүп кетти. Арты кайруу болсун дейли. Анан ошол жөнүндө да бир айтып берсеңиз. Эжеңиз канча жашта болчу, кандай иши болду? Эми аларды эстесек азыр запылдайт. Алланын каалоосу, Алланын буйругу деп билебиз. Апам 69 жашында оорудан каза болду. Агам 39 жашында, 41 жашында каза болду. Эжем 39 жашында. Эжем жөнүндө эми айткандым, аны айтып деле кереги жок. Куран окутуп, Куран түшүрүп турабыз. Андан башка ар кайсы жок экен. Ошол жаткан жерлери жайлуу болсун. Жакын адамды жоготуу, бир тууганды жоготуу деген нерселерди эч кимге каалабайт элем. Анан негизи эле ошо кыйынчылык башка түшкөндө ар бир адам аны ар кандай көтөрөт экен. Бирөө чөп кетет, бирөө кайра күчтүү болот. Анан негизи эле кыйынчылыктан чыгууда сиздики кандай? Кыйынчылыктан чыгууну тирүү жан болгондон кийин кыйынчылыктан сабыр менен мамурат ошолорду эстеп, ошолорго Куран окутуп, азыр биз ошолорго Куран окутуп, соолун берип турбасак болбойт. Андан кийин эми түшсөң түшүп кетесиң, адам өзү чечет ал жерде. Өзүнө зыян кылам десе өзү зыян кылат, пайда кылам десе пайда кылат. Алда андай стресстерден, андай нерселерден чыгып кетем деп өзү аракеттенсе чыгып кетет. Бирок главное чөкпөш керек да. Чөкпөш керек. Көп нерсеге алдырбаш керек. Ойлорго, жаман ойлорго алдырбаш керек. Аракет кылып, бир жактан жоготуу болсо, бир жактан келип атпайбы, кызым келип атат. Ошондой аларды дагы багыш керек, чоңойтуш, өстүрүш керек. Бул жашоонун агымы менен жашаш керек да. Бардыгыбыз бул жашоодо эч ким кала турган жан эмес. Кеччи жанбыз. Тирүү адам тирүүлүгүн кылыш керек. Анда биз кайрадан чыгармачылыгыңызга кайтып келели. Мындан бир канча жылдар мурун бардыгыбыз сиздин ыргыңыз менен чоңойгонбуз дегендей, таластык кыз, жогоруда айтып кетпедикпи, түн чүрөгү. Ошол учурда
аябай элдин баары сиздин ырыңызды угуп, көптөгөн кыздар артыңыздан чуркап турган учур болгондо, бир ошол учурлар жөнүндө айтып берсеңиз, бир ностальгия болуп, бир кандай бир мисалы үйүңүздөгө чейин издеп келген кыздар болгон болуш керек. Менин эсимден кетти. Ал учурда үйдүн, сиз айткандай үйдүн эшин алдынан кетпечи, кышпы, жайбы, жамгыр жаап атабы, күн ызып атабы, ушундай көрмандарым бар болчу. Алар деле өздөрү эстеп азыр күлсө керек. Эртең менен турсаң турат, анан кийин кечке чейин турат. Тамакты аяктан ичет деп ойлончу. Анан эми сүрөткө түшүп коймуз дейт. Сүрөткө чыгып түшсөң деле дагы башкасы келет. Алар менен түшсөң деле түшкөн учурда деле автограф берген учурда деле турат. Негедир. Анан ушунчалык колдоо көрсөтүп, ушунчалык күйүп, баягы чынында өзүнүн фанаттык сезимдерин көрсөткөнгө мен аябай кубанычтамын. Жүрөгүмдө, менин эсимде баягы жашоодогу бир сезимдерге, бир ушундай эстечү нерселерге аябай дем күчтөрдү берген, жакшы нерселерди берген, жакшы нерселерди колдогон элге мен негедир аябай ыраазымын да. Ар дайым колдоп келет да. Негедир колдоп, ушундай кайсы кылып койгон кызматым үчүн болбойт деп ойлоном. Анан кийин рахматымды айтам элге, мен карызмын. Ошол карыздарымды эми колуман келген нерселер менен кутулганга аракет кылабыз. Мындай байкасаңыз керек, мындай азыркы учурда элдер мындай анчалык мындай фанат болушпайт да, же азыркы учурда ырчылар андай чыкпай атабы, же элдин мындай кызыгуусу кетип калдыбы, кандай ойлойсуз? Мен андай жактарды эми айтып бериштен көз ачык жайым жок. Бирок мындай өзүмдүн оюмду айтайын. Азыр интернеттин заманы болуп эле, интернеттен көрүп эле, ал биз чыгып аткан учурда интернет жок болчу, чынында телефон деген жок болчу, жетишсе түшүп калат, жетишпесе жок, телефону бар болуп калат, бар жок болуп калат. Азыр мынтип интернеттин любойун окей Google'га кирсең эле чыгып атпайбы. Азыр көрүп атат, тартылып атат. Анан мурундагы мындай болчу да. Азыр той ырчы болуп кетпедик. Мурун концерт берчү. Тойлорго ченде чыкчак. Азыр бүт эле тойдо концерт аз. Ошол жагынан дагы алмашып кетти да. Эми бул замандын талабына жараша, элдин талабына жараша. Биз эмне кылабыз? Биз деген ырлардырдайбыз, элге кызмат кылабыз, элге ырларды чыгарабыз. Анан эл кандай требовать этсе, ошол жакта өзүбүздүн ишибизди кылабыз да. Бул элдин талабы, ушундай деп ойлойм. Ырчылар болсо кызматын кыла берет. Той деп да айтып калдык, азыркы учурда тойго ылайыктап көптөгөн ырлар чыгып атат, атайын тойго деп. Ага көз карашыңыз кандай? Эми тойдо бардыгы шаңдуу отургузу келет, көңүл ачкызы келет, эс алгызы келет, бийлегизи келет. Анан барып эле кайгы капы ырлардырдай берсең дагы жарашпай калат. Анан ар бир ырчы жок дегенде өзүнүн репертуарында бир той скыр болуш керек. Элди мындай бийлете турган, андай нерселер менде деле бар. Анан эми ал туура эле тойго артынан бир ыр чыгарып, ошону бир тойго барып ырдап, элди бийлетип, көңүлүн ачтырып коюп, бул жакшы эле нерсе. Азыркы ырчылардын дагы эң негизги каражат булагы дагы той болсо керек, тойдон аркылуу акча табышат деген. Анан негизи эле чыгармачылыктан тышкаркы каражат табуу булагыңыз сиздики кандай, кайсыл жактан? Таласта ушул дыйканчылык менен. Бирок основной каражат бул ушул тойдо, концерттерде, чыгармачылык жактан да. Колдон келишинче аракет, каяктан аракет кылып, каяктан баягы туура көрүп, адалдуу бир эмгек кылып акча табам десең, кылсаң боло берет, акча чыгат. Эл бар жерде иш бар. Негизи эле баягы учурда жылдыз оорусу деген нерсе болду эле. Сиз жылдыз оорусу менен оорудуңуз беле? Өзүңүзгө мындай сезилди беле? Жылдыз оорусу менен оорудум деп айткан, бирок өзүмө сезилген эмес. Эми ким эле кемчилигин тим эле баса эле айткызып келсин деп ойлойм. Баары эле жаап жашырып коет да. Мен
мага билинген эмес, бирок мага айтышкан да. Ооруп атасың сен да. Ооруп атасың, сен сизде болуп кеттиң деп. Бирөөлөр чындап айткан, может. Бирөөлөр көрө албай айткан, бирөө жаман көрүп айткан, бирөө жакшы көрүп айткан. Кантсе дагы ал күндөр өтүп кетти. Эгер жылдыз болуу ооруп, аябай зыянчылыгыбыз тийсе, эл азыркыга чейин мынчалык колдонбогон. Ана ошол учурдагы хит чыгармалардын азыр ошондой хит чыгармаларды жаратышка эмне тоскоол болуп атат деп ойлойсуз? Тоскоолдук жок. Эчтеке неге андай хиттерлар жаралбай атат? Өзүбүз чыгарбай жүрүп да. Эгер мындай олтуруп кана бир чыгара алыш десек чыгарабыз. Колдон келет. Аракет кылыш керек. Аракет кылсаң болот, Ал эми азыркы учурда хайп деген нерсе бар, билесиз, мындай көпчүлүк байкасаңыз керек, интернетте хайп кылып, мындай жеңил нерсе менен дагы бат эле атактуу болуп кетсе болот болуп калды. Ошол нерсеге кандай дейсиз? Хайп кылсын, бирок жакшы жагынан, пайдасы тие турган жагынан кылсын. Элдин кыжырына тийбей турганда хайп кылсын. Мен бир хайп кылып алам деп элдин кыжырына тийип, ошодон кийин Кудай сактасын деп койгон. Жанагы жаным деген өрүмдү бет кылып да коюп. Бирок 50% колдогон, 50% көрөк минус жактарын угуп калгам да. Эми аны баягы биздин менталитетке жарашпайт деп айтып кетсек да болот. Бирок чыгармачылыкта боло берет. Чыгармачылыкта адам дагы страшный нерселер болот, дагы жаман нерселер болот. Главное ошол нерсени түшүнө билүү, көргөндөр көрүп көрсүн, көргөндөр көрбөй эле койсун да. Мисалы, ар ким өзүнүн моюнда, өзүнүн телефону колунда дегендей. Анан кийин эми ал жакта дагы эмгек бар, балаш керек. Ал жерде дагы эмгек кылган болсо, ал жакта Наргиз Айтемирова молодец кыз. Өзүнүн чыгармачылыгы ал ошол эле нерсеге байланып калган эмес, ошолорго эле анын башка жакшылыктары бар. Кыз жөнүндө дагы өзүнүн чыгармачылыгын карап билип койсо да болот. Эми ушул жана хайпты жаратканга жараша жакшынакай кылып пайдалуу жактан жарата берсе болот. Замандын талабы бул, эми будан эч жакта качып кутула албайсың. Мыйзам ченемдүүлүк нерсе деп айтып кетсем жаңылышпайм. Өзүңүз айтып калдыңыз, жаным деген ыр тууралуу бир тыныгуудан кийин анан кийин чыкканда да элге дагы аябай талкуу жаратты. Ошол идея кимдики болчу? Наргиз эжең болчу же сиз ошондой идея менен кайра чыгайын деп ойлодуңузбу? Негизи менин оюмда жүрчү да. Ушундай көрсөм жарашабы, жарашпайбы депчи. Эми жаккандарга жараштым окшойт, анан жакпагандарга жарашпай калды окшойт. Эми бул жана башында айтып өткөндөй чыгармачылыктагы өзүнүн бир өзгөрүү темасы деп койсок жаңылышпайбыз. Мүмкүн дагы бир күнү дагы бир нерсе ойлоп таап чыгып калышыбыз мүмкүн. Эми хайп менен деле иштеп коюш керек, анча-мынча жакшы жагынан болсо. Ал эми баягы чыгармачылыкта айтып коюшат го, бут тосуулар көп болот депчи, анан сиздин баягы өтө хит болуп турган убагыңыздан пайдаланып кеткендер же ушундайлар болду эле, анан кийин бир аз бул чөйрөдөн алыстай түшкөндө таныбай кеткендер дегендей. Баардыгы болду. Кайсы бирин айтып өтөсүң? Жакшысы да болду, жаманы да болду. Эми алардын баардыгын эми Кудай өзү кечирсин. Мен аларга тааныбайм же болбосо кандайдыр бир кек сактап калып, анан мен аны бир күнү кайра чыгарып алам деген ал бул шариятта жок нерсе. Бут тосуулар болгон, көрө албастык болгон. Бирок ошентсе дагы адам өзү күчтүү болуш керек. Өзү бекем болуш керек. Өзүнүн жумушун жолунан чыкпай так аткарып, жакшынакай болуп кете берсе, ал нерселердин баардыгы өзүнөн өзү жок болот. Мирбек байке, сизден бир ыр сурагыңыз келип атат. Бир өзүңүздүн репертуарыңызга тандык бир чыгармаңызды аткарып берсеңиз. Кайсыл чыгарманы аткарып берейин деп атасыз? Кайсыны да берейин. Ата-эне жөнүндө да берейин. Келиңиз, анда баардык ата-энелер үчүн Мирбек Иманбековдон бир жагымдуу чыгарма болсун. Балам дейсиң, көрбөй калсаң тартып сана, бактылуусуң каранымды көрүп кана. Бой жеткирип өстүрдүңүз асыл энден, бал уйкуңду түн уйкуңду бөлүп мага. Бой жеткирип өстүрдүңүз асыл энден, бал уйкуңду түн уйкуңду бөлүп мага. Ойлоном силерди мен күндө түндө,
Ишенгилесилер дайым жүрөгүмдө. Ушул сөздү эч бир адам тана албайт. Бардыгынан атагым бар бул дүйнөдө. Ушул сөздү эч бир адам тана албайт. Бардыгынан эне ыйык бул дүйнөдө. Ушул сөздү эч бир адам тана албайт. Бардыгынан ат эне кымбат бул дүйнөдө. Кол чалар болсун азаматсыз, чындыгында эле бардыгынан ата энебиз бийик турат, ата энебиз ыйык турат демекчи. Негизи эле айтып коюшат го, балам балалуу болгондо билесиң деп. Анан кийин негизи бала тарбиялоодо өзүңүз кандай методдорду колдоносуз? Азыр мындай интернеттен деле көрүп калып атпайбызбы? Мугалим менен ушкан балдар бар, мындай толтура видеолор чыгат да, анан ошолорду көрүп отуруп ойлор кетет да, кантип мындай балдар туура тарбияласак болот деген. Ар кандай тарбиялап атабыз. Ар кандай тарбиялап атабыз. Бирок бала менен кызга өзүнчө мамиле, балага өзүнчө мамиле. Бирок ошолордун баардыгын тарбиянын немесинде бир баягы четкий цель болуш керек. Мисалы программа болуш керек дегендей. Өзүбүздүн ортодо бир жакшы сөз бар. Ошол сөздөрдү мен бат-бат айтып турам. Баягы буну кылбагыла, тигини кылбагыла, жашоодо теңиппегиле деп ошолордун баардыгын эскертип турам. Ошонун чөйрөсүндө келатат да тарбия. Негизи эле катуу атасызбы, катуу кармайсызбы балдарды? Катуу, өтө катуу деле эмесмин. Батыл алдам калам балдарды. Батыл алдап кетишет. Мамасы кичине катуураак. Анан мисалы өстөрүнөн деле сразу старт эле айтып берет. Тиги мамам менен магазинге кирген болбойт депчи. Башым өтпады эле коет. Папа сиз менен бара алчы дей берет магазинге. Мен менен магазинге киргенде аларга каалаганын алып бересиз. Анан өтө деле катуу эмесмин, бирок мен сөзүм менен эле баягы угат да сөздү, көз карашыман ошолордон эле түшүнөт сразу. Анан өстөр кичинекей болсо агаларга катуу болуп зачем билем. Балдарыңыз Таласта окуйбу же Бишкекте окуйбу? Балам Таласта окуйт, улуу кызым Шаарда окуйт, гимназияда окуйт. Кичинекей кызым садикке даярданып атат. Демек улуу кызыңыз бөлөк сиздерден, Эми кыз кишиге мен ойлойм, билим керек депчи. Өзү дагы өзү аябай кызыгат билим жакка. Анан ошол суранган нерсесин бериш керек дейм. Азыр Кудайга шүгүр жакшы, сагынан да жакшы аракети бар, билим жакка аракет кылып атат. Ал эми чыгармачылыктагы адамдарда көбүнчө айтып коюшат, достору аз болот деп. Негизи эле чындыгында ушундайбы? Сиздерде дагы мындай достор азбы? Достор көп. Достор көп, бирок чыныгы дос аз. Достор көп, баары жакшы. Мен сыйлам, мисалы айылда досторум бар, райондо достор бар. Өзүмдүн классташтарым бар, мисалы. Баары эле доспуз да. Шаарда досторум бар. Бирок эми жашоодо баягы чындап катташып, баягы күнү түнү деле баягы кайдыгер карабай бири-бирибизге мындай колдоп, кичинебизден бери бир туугандай болуп чоңоюп келаткан досторду эми эл журт билет баардыгы. Аба менен Султан. Кудайга шүгүр, бул досторго мен Аллага ыраазычылыгымды айтам, мындай рахматымды айтам, ушундай досторду берип койгонуна. Анан баардыгыбыз доспуз, баардыгыбыз бир тууганбыз. Биз деген эми бул Султан Акбар үчөөбүз шын айтсам кичинебизден бери, студент болуп 18 жашыбыздан бери чогуу келип атабыз. 15 жыл чогуу дос болуп койдук. 15 жылдан да аштым, 20 жыл болду мисалы. 20 жыл деген бул оңой жылдар эмес. Ошонун ичинде ар кандай нерселерди өзүбүз бала кезде дос болгонбуз, азыр балдарыбыз чоңоюп калды деген. Айылдагы достор дагы, айылда классташтарым эми ал дагы өзүнчө бир тууган да. Ал да өзүнчө бир тууган. Алар менен кичине 1-класстан бери мына чоңойсуң, мүнөзүн билесиң, кандай баарын билесиң. Ошон мүнөздү билип, адамдын кандай сапатын чындап билгенден кийин ошол адамдын ошол сапаттар бири-бири менен тып келишип, түшүнүшүп калганда, ошондо достук пайда болот.
Анан көбүнчө чыгармачылыкта ушундай жаңы чыгып келатканда сага бирөө жардам берет, анан кийин өзүң чыгасың, анан убакыт өтүшү менен кайра бирөөлөргө жардам берип баштайт экенсиң да. Сизде дагы ушундай нерсе ойлор барбы? Мисалы шакирттер тарбияласам деген же бирөөнү алып чыксам деген? Ооба, мага негизи көп кайрылышат. Көп советтерди, акылдарды сурайт. Аларга колуман келишинче өзүмдүн советтеримди айтып турам. Анан чынында шакиртти даярдайлайм. Ага мен өзүнчө бир условия, таласка Кудайым буйрса бир условия түзүп атам, чтоб ошол жактан эми Кыргызстанда негизи баарынан чыгарсак болот. Эми таласта жашап аткандан ошол жактан условия түзүп, таластан бузуу дагы ошоктон өнөрлүү адамдарды, балдарды, өнөрлүү кыздарды чыгарып, бир Кыргызстанга бир өзүнүн жакшы жагын көрсөткөн таланттуулардан чыгарсам деген ойлор бар. Эми аларды алдыда Кудайым буйрса көрсөтөт, аман болобу. Ооба. Анда эмесе Мирбек байке, биздин дагы убактыбыз бүтүп баратат, акырындап сизге бир эркин микрофон берсек, элибизге каалоо тилегиңиз, жакшы ойлоруңуз болсо. Элиме кааларым, элиме тынччылык каалайм. Элимде өнүгүү өсүү болсун. Ооругандар болсо Аллах Таала ооруларына шифа берсин. Кыйналып жаткандар болсо кыйынчылыгын жеңилдетсин. Элибиз жакшы жашоодо, бакубат жашоодо жашашын каалайм. Тиленем, дуа. Ар бир үй бүлөгө жакшылык, бактылуулук каалайм. Аманчылык каалайм. Оору сыркоодон, бөдө кырсыктан алыс болуп, жакшы күндөрдө, жакшы Алланын берген күндөрүндө жолугушуп жүрөлү. Анан сиздерге дагы рахмат. Ушундай өткөндө дагы ушул соло YouTube каналынан солотуңуздарга интервью берген. Анда дагы акыбалды сурап унутпайсыздар, дагы эл менен байланыштырасыздар. Азыр дагы жакшы болуп турган учурда Кудайга шүгүр, Кудайга жакшы болуп турган учурда дагы байланышып жатабыз. Солой ушул каналыңыздарга да ийгилик каалайм, жамаатыңыздарга. Рахмат чоң. Элге кызмат кылып, ар дайым ушундай маектерди берип, эл менен байланыштырып, эл менен сүйлөштүрүп, жакшы ойлорду чыгартып дегендей ийгилик каалайм сиздерге. Элдин журтума дагы ийгилик каалайм. Рахмат чоң, сизге дагы ийгилик каалайбыз. Сиз дагы алтындай болгон убактыңызды бөлүп, сунушубузду четке какпай келип бергениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Анда эмесе ардактуу достор, бүгүн бизде маегибиздин коногу Кыргыз элине белгилүү ырчы, маданияттын мыкты кызматкери Мирбек Иманбеков болду. Сиздер жакшы каалоо тилегиңиздер, ой пикирлериңиздер болсо сөзсүз түрдө комментарий бөлүмүнө калтыра кетиңиздер. Мирбек байке дагы аны сөзсүз түрдө окуйт. Ал эми Соло ТВ каналынан бүгүн кызматыңыздарда мен Алиман Эсенкалов болдум. Кийинки көрүшкөнчө, аманчылыкта көрүшкөнчө, бар болуңуздар.